Саламатсыңарбы балдар? Кутмандуу күнүңөр менен. Силер менен кайрадан экран аркылуу көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Математика сабагына керектүү окуу куралдарыңарды даярдаган болсоңор, ыңгайлуу, түз отуруп, сабакка жакшылап көңүл бургула. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы көп орундуу сандарды окуу жана жазуу. Бүгүн сабакта көп орундуу сандарды туура окуп жазасыңар. Сандын айрым жана жалпы разряддарын атап, разряддык кошулуучуларга ажыратасыңар. Балдар, анда эмесе алган билимдериңерди эсиңерге салып, кийинки суроолорго жооп бергиле. Математикада канча цифра бар? Аларды атап бергилечи. Ооба, математикада 10 цифра бар. Алар 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Калган көп орундуу сандардын курамы ушул цифралардан түзүлөт. Эми кийинки сандарга көңүл бургула. 5 канча орундуу сан? Туура, 5 бир орундуу сан. Анда 34 канча орундуу сан? Ооба, 34 2 орундуу сан. Ал эми 270 канча орундуу сан? Туура, 270 3 орундуу сан. Анда 4292 канча орундуу сан? Ооба, 4292 4 орундуу сан. Балдар, анда азыр эң кичине 1 орундуу санды, эң кичине 2 орундуу санды, эң кичине 3 жана 4 орундуу санды тапкыла. Туура таба алдыңар деп ойлойм. Эң кичине 1 орундуу сан 1, эң кичине 2 орундуу сан 10, эң кичине 3 орундуу сан 100, эң кичине 4 орундуу сан 1000. Балдар, эми эң чоң 1 орундуу санды, эң чоң 2 орундуу санды, эң чоң 3 жана 4 орундуу санды тапкыла. Тапкан болсоңор, текшеребиз. Эң чоң 1 орундуу сан 9, эң чоң 2 орундуу сан 99, эң чоң 3 орундуу сан 999, эң чоң 4 орундуу сан 9999. Балдар, булар кандай сандар? Булар тегерек ондуктар, булар болсо тегерек жүздүктөр, тегерек миңдиктер. Демек, балдар, биз эң чоң, эң кичине 1 орундуу, 2 орундуу, 3 орундуу, 4 орундуу сандар, тегерек ондуктар, тегерек жүздүктөр, тегерек миңдиктер тууралуу ооз-эки жооп берип машыгып алдык. Эми калем сап дептериңерди даярдагыла. Азыр математикалык диктант жазабыз. Анда мен сандарды окуйм, силер конткой угуп, дептериңерге сандарды жазгыла. Баштадык. 264, 5655, 932,
8607. Жазган болсоңор, текшеребиз. 264, 5655, 932, 8607. Балдар, келгиле эми 264 санынын разряддарын атайбыз. Биринчи разряды 4, экинчи разряды 6, үчүнчү разряды 2. Эми өз алдыңарча калган сандардын разряддарын атап жазгыла. Текшеребиз. 5655 4 орундуу сан. 4 разряддан турат. 932 3 орундуу сан. 3 разряддан турат. 8607 4 орундуу сан. 4 разряддан турат. Балдар, силер да туура таба алдыңар деп ойлойм. Эми кийинки тапшырмага көңүл буралы. 8694 санынын айрым жана жалпы разряддарын атагыла. Балдар, биз сандардын айрым разряддарын жана жалпы разряддардан турарын билебиз. Биринчи, 8694 санынын айрым разряддарын атайбыз. 8694 санында 4 биринчи разряд айрым бирдик. 9 экинчи разряд айрым ондук. 6 үчүнчү разряд айрым жүздүк. 8 төртүнчү разряд айрым миңдик. Эми 8694 санынын жалпы разряддарын атайлы. Сандын жалпы бирдигин табыш үчүн ошол санды бирге бөлүп табабыз. Демек, 8694 жалпы бирдик бар. Сандын жалпы ондугун табыш үчүн ошол санды 10го бөлөбүз. 8694 санында 869 жалпы ондук бар. Сандын жалпы жүздүгүн табыш үчүн санды 100гө бөлүү керек. 8694 санында 86 жалпы жүздүк бар. Сандын жалпы миңдигин табыш үчүн ошол санды 1000ге бөлөбүз. 8694 санында 8 жалпы миңдик бар. Балдар, биз бул тапшырмада берилген 8694 санынын айрым жана жалпы разряддарын атадык. Сандын кайсы разряддан турарын билүү абдан маанилүү. Анткени сандын кайсы разряддардан турарын билбей, ал сан менен амалдарды аткаруу мүмкүн эмес. Эми кийинки тапшырмага көңүл бургула. 264, 5655, 932, 8607 сандары берилди. Бул сандарды разряддык кошулуучулардын суммасы түрүндө жазгыла. Жазган болсоңор, текшеребиз. 264 барабар 200 кошу 60 кошу 4. 5655 барабар 5000 кошу 600 кошу 50 кошу 5. 932 барабар 900 кошу 30 кошу 2. 8607 барабар 8000
Кошуу 600 кошуу 7. Балдар, силердин жообуңар дал келген болсо, азаматсыңар. Эми кийинки тапшырмада суммаларды сан түрүнө келтиргиле. 7 жүздүк, 2 ондук, 4 бирдиктин суммасы канча болот? Сумма 724. Кийинкиси 8 миңдик, 3 жүздүк, 5 ондук, 6 бирдиктин суммасы канчага барабар? Туура, сумма 8356 барабар. Кийинкиси 5 жүздүк, 6 ондук, 7 бирдиктин суммасы канчага барабар? Сумма 567 барабар. Кийинкиси 7 жүздүк, 2 ондук, 4 бирдик барабар 724 келип чыкты. Балдар, туура тапкан болсоңор, азаматсыңар. Эми экранда берилген сандарды жазгыла. Биринчи разряды 5, экинчи разряды 4, үчүнчү разряды 2. Бул кайсыл сан? Ооба, бул 245. 245 канча орундуу сан? 3 орундуу сан. Кийинки санды жазабыз. Биринчи разряды 9, экинчи разряды 0, үчүнчү разряды 7. Бул кайсыл сан? 709, 3 орундуу сан. Кийинкиси биринчи разряды 7, экинчи разряды 6 болгон санды жазгыла. Бул кайсыл сан? Ооба, 76. Эми биринчи разряды 3, экинчи разряды 8, үчүнчү разряды 5. Кайсыл санды жаздыңар? Ооба, 583 саны жазылат. Азаматсыңар. Балдар, сандарды номерлөөгө карата ар кандай амалдарды аткардыңар? Келгиле эми алган билимдериңерди пайдаланып, Саадат жана Атай менен бирге кийинки суроолорго жооп бергиле. Биринчи суроо. Тегерек ондукту тапкыла. Туура жооп тегерек ондук 40. Кийинки суроо. Эң чоң 3 орундуу санды тапкыла. Туура жооп эң чоң 3 орундуу сан 999. Үчүнчү разряды 7 болгон санды тапкыла. Үчүнчү разряды 7 болгон сан 745. 4578 санында канча жалпы жүздүк бар? Туура жооп 4578 санында 45 жалпы жүздүк бар. Кийинки суроо. 8007 санын жазгыла. Балдар, ким туура жазды? Ооба, Атай туура жазды. Азаматсыңар, суроолорго туура жооп бере алдыңар деп ойлойм. Эми сабагыбызды жыйынтыктайлы.
Бүгүн сабакта сандарды разрядтарга жана разряддык кошулуучуларга ажыраттыңар. Айрым жана жалпы разрядтарын таптыңар. Көп орундуу сандарды окууга жана жазууга машыктыңар. Кымбаттуу окуучуларым, силер менен математика сабагында бирге болгонума абдан кубанычтамын. Окууларыңарга ийгилик каалайм. Ар дайым билимге умтулган, мекенин сүйгөн мыкты окуучулардан болушуңарга тилектешмин. Көрүшкөнчө сак саламатта болгула.